Биздин ишкерлерге эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Кайсы жагын өнүктүрүш керек? Негизи биздин ишкерлер аябай жакшы, билимге умтулган. Анан азыр ушинтип ойлонуп көрсөм, бул эми критика эмес, бирок Сунуш катары. Сунуш катары мен мындай эки ой келет да. Биринчи, бул деген кээде биздин ишкерлер өзүнүн мындай бизнеси жакшы жүрүп атса, башка бизнеске алаксып кетет да. Ошондой байкадым да. Өзүнүн бизнеси жакшы өсүп баштайт, мындай 2-3-5 жыл жакшы өстүрүп барат. Анан бул психологиябы, билбейм, ушу мындай кээде болот го, мына кошунанын эмеси жакшыраак көрүнөт сыяктуучу. Башка бирөөнүкү жакшыраак сыяктуу. Анан эме деп угат окшойт да, ушу менин досум бул курулушка инвестиция кылды, жакшы болуп баратат деп. Анан же ушу тармакка инвестиция кылды, ушу тармакта иштеп атат, инвестиция эмес, ушу курулушта иштеп атат, же ушу тармакта иштеп атат, ушунун иши жакшы болуп баратат деп сезилиши мүмкүн. Анан ошол жака кирип кетет. Мисалы, өзүнүн бизнеси жакшы баратат, анан мисалы пайда көрүп, дивиденд алып пайда көрөт да. Анан ашыкча мисалы $100,000 пайда болсо, ошо $100,000 алып туруп курулушка инвестиция кылып коет. Офис алып коеюнчу деп, же ушундай, же квартира алайынчы деп. Ошондой эмелер болот да. Же ушу досум жаңы бизнес башталат, ошол жака учкаш болайынчы деп ошентип айтат. Бирок чачыра баштайт да. Анткени мындай эң жакшы өзүнүн бизнеси да. Ошо $100,000 каяктан тапты? Өзүнүн бизнесинен тапты да. По идее эң жакшы, эгерде өзүнүн бизнеси өсүп баратса, ошол жака эле инвестиция кылган жакшы. Ошону өстүрүш керек, ошону чоңойтуш керек.